Саламатсыздарбы, достор? Сиздер үчүн эң сонун медитация. Күнүгө биз ыраазычылык билдирген сайын биздин энергиябыз өзгөрүп турат. Күнүгө бактылуулукту сезели. Бул медитация биздин жашообуздагы бардык сферада жардам берет. Мамиле, ден соолук, каалаган оюңузга, ой максатыңызга жетүү, тазалануу, жаңылануу, акча каналдарын ачуу. Ушул медитацияны өтүүдөн мурда сиздерден сураныч, ушул каналга жазылып, лайк коюп койсоңуздар, мен сиздерге ыраазычылык билгизем. Анда эмесе медитацияга даярданыңыз. Түз отуруңуз, же болбосо жатсаңыз дагы болот. Мурдуңуз менен терең дем алып, оозуңуз аркылуу демди жай чыгарыңыз. Медитацияда бардык оюңузду токтотуу эң зарыл. Мурдуңуз менен дагы бир жолу терең дем алып, оозуңуз аркылуу демди жай чыгарыңыз. Сиз медитация жасап баштаганда сиздин мээңизден мелатонин, серотонин гормондору бөлүнүп чыгат. Бул адамдын мээсинин эс алышына бир кыйла жардам берет. Сиз көзүңүздү ачканда эс алгандай, жаңылангандай ойгоносуз. Дагы бир жолу терең дем алып, оозуңуз аркылуу демди өтө жай чыгарыңыздар. Сиз ааламдын чексиз мүмкүнчүлүгүнө кирип баштайсыз. Сизди акыл эстин эң күчтүү аң сезими толуктап баштайт. Муну сизге жашоо өзү белек кылып берген. Сиз мейкиндиктин, айлана чөйрөнүн сизге болгон сүйүүсүн сезип баштайсыз. Качан сиздин эрк күчүңүз ааламдын эрк күчү менен айкалышса, сиздин аң сезимиңиз анын аң сезими менен топ келишсе, сиздин жашоо болгон сүйүүңүз жаратканыбыздын сүйүүсү менен айкалышса, сиздин суроолоруңузга, дубаларыңызга чоң күч кантип жооп бербейт. Ал сиздин түпкүрүңүздө жана айланаңызда. Сиз сөзсүз түрдө жооп аласыз. Сырткы факторлордогу тоскоолдуктарды жеңүү менен сиз жан дүйнөңүздөгү каршылыкты жеңе аласыз. Муну менен бирге сиз чоң Кудайга жакындай баштайсыз. Мурдуңуз менен терең дем алып, оозуңуз аркылуу демди жай чыгарыңыз. Кадимкидей дем алып баштаңыз. Сиздин тагдырыңыз чоң аң сезимдин чагылышы, көзгүсү болуп баштайт. Сиз өзүңүздү бийик күчтөр менен жаратасыз. Ушул нерсеге жетүү үчүн сиз өзүңүзгө сый-урмат, сүйүү менен мамиле кылууңуз керек. Эсиңизде болсун, өткөндөгү эски эмоцияларды бошотуп кутулмайынча жаңы келечек түзүү мүмкүн эмес. Азыр сиз кандай эмоциялардан кутулууңуз келет? Эстеп көрүңүз. Сиздин денеңизден кантип ошол эмоциялар сезилет? Жана ошол убактагы акыл эстин абалы кандай болуп жатат? Жан дүйнөңүздөгү бийик күчтөргө кайрылуу мезгили келди.
азыр сиз бир канча эмоцияларды атап чыгыңыз. Эмнелерден айрылгыңыз, тазалангыңыз келет? Эмнени өзгөрткүңүз келет? Буга чейин сиз кандай адам болчусуз? Айлана чөйрөдөн, тааныштарыңыздардан, жакын адамдардан сиз эмнени жашырчусуз? Оюңуз менен, бийик күчтөр менен сүйлөшүңүз. Бул күч сиз жөнүндө баарын билет. Жана бул абал реалдуу. Бирок бул күч сизде эч качан суракка албайт. Тескерисинче жардам берет. Сүйүү менен гана сизге жардам берет. Айтыңыз. Ичиңизден айтсаңыз болот. Же болбосо сыртыңыздан айтсаңыз болот. Универсалдуу аң сезимим мендеги жана айлана чөйрөдөгү мейкиндиктеги мен жашоомдо кандай адам болчусуз, айтыңыз. Балким сиз көп алдачусуз, көп жаңылчусуз, балким көп күнөө кылып алгандырсыз. Балким сиздин тез ачууңуз келет. Же стресстесизби? Же кыйналып жатасызбы? Эмнеден арылгыңыз келет? Бул медитацияны стопко коюп, ичиңизден бир канча жолу айтсаңыз болот. Мунун баары энергия. Реалдуу жашооңузда чындап сиз арыласыз. Азыр мен денемден, аң сезимден, куюн сыяктуу мага зыян келтирген терс энергиялардан арылып жатам. Сиз азыр денеңизден энергияны бошотуу мезгили келди. Ичиңизден азыркы айтылган баардык терс энергияны бошотуп жатам деп айтыңыз. Азыр сиз ичиңиздеги терс энергияны бошотуп жатам деп айтыңыз. Денеңиздеги көнүмүш эмоция менен байланышкан баардык булар адамдар, жерлер, тамактар, мүнөз, өткөн кеткен кырдаалдардын баарын бошотуңуз. Убакыт келди. Айтыңыз. Мен денемден мага зыян келтирген терс баардык эмоцияларды, мага кереги жок тамак аштын калдыктарын, энергияларын, адамдарды, мага кереги жок жерлерди, жашоомо зыян келтирген баардык терс энергияны бошоттум. Ооруларды, кыйынчылыктарды, азаптарды, кайгы муңдарды айтыңыз. Дагы эмнеден бошонгуңуз келет? Колуңуз менен денеңизди сылап чыгарып жаткандай техниканы жасасаңыз болот. Ушул проблемаларды, кырдаалдарды, кыйынчылыктарды бийик күчкө жөнөтүңүз. Ал эң жакшы формада, эч кимге залакасын тийгизбей, эң сонун жоопторду берет. Бул күч бардык суроого жооп берет. Ишениңиз. Сизге жардам берет. Бирок ал нерсени сураш керек. Азыр сиз дагы бир ирет колуңузга кандайдыр бир шар сыяктуу ичиңиздеги жан дүйнөдөгү бардык терс энергияларды чогулуп жаткандай сезиңиз. Сиздин колуңузга энергиялар шар сыяктуу чогулуп жатат. Ошол бардык кара энергияны чоң күчкө бериңиз. Ал сиздин чектөөлөрүңүздө алып кетүүсүнө уруксат бериңиз. Айтыңыз. Чексиз аң сезим. Мен сага
ушул колумдагы менин жан дүйнөмдө чогулткан бардык кара энергияларды сага тапшырдым. Алып кетчи. Жана мага акылмандыкты, жакшы мүнөздү, жүрөгүмө тынчтыкты, жолду булууну алмаштырып бере көр. Өткөн кеткен түнт энергиядан бошот. Эми терең дем алып, денеңиз менен сиз ушунчалык оор энергиядан бошонуп жатканыңызды сезиңиз. Сиздин денеңизден оор энергиялар кетип бара жатат. Сиз азыр тазаланган, кетирген бир дагы эмоция, сезим, терс энергиялар кайрадан кайрылып келбесин билиңиз керек. Өзүңүздүн мурдагы адаттар, сиз жактырбаган мүнөздөр, сүйлөгөн сөздөрүңүз сиздин денеңизден, аң сезимиңизден ажырап бөлүнүп, сиз жаңыланып баштадыңыз. Эски программаларды өчүрдүм деңиз. Азыр сиз жарым сааттан кийин көзүңүздү ачканда мурдагы жана кийинки адам болуп айырмаланып баштайсыз. Сиздин максатыңыз ушул нерсени сезе билүү. Ушул секундалардан баштап өзүңүзгө катуу сөз бериңиз. Мен башка адам болуп баштадым. Мен башка адам болуп баштадым. Мен башка адам болуп баштадым. Эсиңизге туюңуз. Энергия сизден улам жогорулап баштады. Энергияңыз улам жогорулап баштады. Сизде вибрация, пульсациялар көтөрүлүп баштады. Эми сиз бир нерсени дагы эсиңизге туюп коюңуз. Эртең менен ойгонуп, жуунуп жатканыңызда жаман ойлор келсе, кайтардым деңиз. Катуу айтыңыз. Өзгөртүңүз оюңузду. Жаман ойлор өзүңүзгө сүйүү эмес. Улам жаман ой келген сайын кайтардым деп айтыңыз. Качан нейрондор бири-бири менен байланышты үзгөндө, ал терс эмоциялар баалуу болбой калат. Түштө, балким сиз машинада же жолдо кетип бара жатасыз. Ошол убакта дагы оюңуз бузулса, жаман ойлор келип баштаса, токтоттум деп өзүңүзгө айтыңыз. Токтоттум деп катуу айтыңыз өзүңүзгө. Туура, себеби ден соолук жана нерв бул эң баалуу нерсе. Дайыма сиз токтоттум дегенде эски нейрондор үзүлөт. Жана ушуну менен сиз өзүңүздүн генге таасир этесиз. Бул эң сонун нерсе. Жатаарда дагы оюңуз бузулуп, жаман ойлор келе берсе, дагы бир жолу өзүңүзгө токтоттум деп айтыңыз. Токтоттум, атыңызды айтып туруп, токтоттум деңиз. Нейрондор ажырайт. Буга чейин сиз өзүңүздү кыйратуучу болчусуз. Эми сиз баарын контролго аласыз. Бул эң жакшы нерсе. Токтоттум деген сайын нейрондор ажырайт дагы сиздин жаман ойлоруңуз иш жүзүнө ашпай калат. Бул нерсени көнүмүш адатка айлантыңыз. Өзүңүздү жаңы элестетиңиз. Өзүңүздү жаратыңыз. Энергияңызды өзгөртөлө. Жана сизди курчаган электромагниттик нурланууга таасир этебиз.
ушул жаңы өзүңө чөгүп, терең кирген. Сиз өзүңүздүн денеңиздин нурлануу, сиз өзүңүздүн денеңиздин идеалдуу болушуна ишенишиңиз керек. Сиз ошондо өзүңүздүн гениңизге, ДНКга таасир этесиз. Өзүңүзгө сүйүү менен көңүл буруңуз. Жүрөгүңүздү ачып, аң сезимди жаңы этапка даярдаңыз. Сиздин ички дүйнөңүздөгү сезим сиздин маанайга айлансын. Анан темпераментке жана жаңы өзүңүзгө айланат. Жаңы идеалдуу сиз ойлогон адам болсоңуз, өзүңүздү кандай сезмексиз? Ушул нерсени сиз ачык дагы бир жолу элестетиңиз. Бул медитация бүткөндөн кийин сиз медитацияга чейинки адам болбошуңуз керек. Сиз ааламга ыраазычылык менен ойгонуңуз. Сиздин жашооңуз бардык чөйрөдө өзгөрүп баштайт. Сиздин азыркы абалыңызда аң сезим сизге ишенди. Азыр сиз башка адамсыз. Сиз чыгармачыл, гениалдуу, акылман адамсыз. Сиз азыр акырындык менен Кудайга жакындап келе жатасыз. Ошонун баары чындык. Ушул сезимдерди эстеп калыңыз. Жана азыркы бардык сезимдерди, эмоцияларды кванттык талаага жөн гана кое бериңиз. Азыр сиз жаңы нейрондордон жаңы эмоцияларды, жаңы абалды, адаттарды жарата аласызбы? Сиз жаңы өздүк жаран адам боло аласызбы? Эми сиз кантип сүйлөп баштайсыз? Жүрүм турумуңуз, мүнөзүңүз, эмнени сезесиз? Сиздин жашооңуз кандай болушу керек? Бул жаңы эмоциялар, ушул жаңы энергияны жан дүйнөңө киргизиңиз. Ушул нерсени эстеп калыңыз. Ошол учурда сиз генге таасир этип жатасыз. Сиз жаңы өзүңүздү реалдуу жашоодо жаратып жатасыз. Жаңы тагдыр. Сиз кванттык материяга өзүңүзгө айкалыштырып жатасыз. Өзүңүздү жеңилгис күч кубаттуу кылып сезиңиз. Сиздин жан дүйнөңүздө күчтүү вибрациялар, жыштыктар улам өйдө көтөрүлүп, сиздин каныңызга, сиздин жан дүйнөңүздө каныңыз улам бийиктеп, улам ылдый түшүп, улам бийиктеп, жүрөгүңүз балким кээ бир убакта бат-баттан согушу мүмкүн. Бул сиздин жан дүйнөңүздөгү вибрациялардын бийиктеши. Эми ушул толкундагы кыялды материяга, чындыкка айлантыңыз. Себеби ушул нерселер жашооңузда болуп баштайт. Сиздин энергияңыз менен жаңы жашооңуздагы образдар айкалышып башталганын сезесиз. Бул чындык нерсе. Эми бул келечек сизди сөзсүз таап келет. Эч нерседен сарсанаа болбоңуз. Азыр ушул учурда жогорку энергиядан сураныңыз. Мага белги бер деңиз. Сөзсүз түрдө сиз жооп аласыз. Дагы бир жолу текшерели. Өзүңүздүн маңдайыңызга өзүңүздү образ кылып элестетиңиз. Кандайдыр бир образ келди. Ал образга сиз кандай энергияны,
кандай эмоцияларды, кандай жүрүм-турумду, кандай жашоону киргизгиңиз келет. Ушул жерде ошол образга баардык сиз каалаган нерсенин баарын топтоп киргизип жаткандай сезиңиз. Ал образга жердин, космостун жана кошумча көп энергиялар жардам берип, жакшы нурларды берип жатат. Бул образ улам күч алып, толукталып, мен 3 дегенде ал образ көтөрүлөт дагы сиздин төбөңүзгө, жан дүйнөңүзгө кирип баштайт. Бир, сиздин образыңыз баардык нурларга, жаңы энергияларга толуп баштады. 2, сиздин жан дүйнөңүздө эч кандай терс энергия жок. Ар бир клетка, ар бир скелет, ар бир суюктук, катуу, булчуңдар, тарамыштар жаңы энергияга толуп жатат. 2, 1, 2, 3. Бул образ көтөрүлдү дагы сиздин төбөңүз аркылуу азыркы сиздин физикалык денеңизге агып кирип жатат. Ар бир клеткаңыз менен ушул энергияны сезиңиз, кабыл алыңыз. Ар бир клетка башыңыздан баштап бутуңуздун учуна чейин жаңы образ, жаңы жашоо, жаңы тагдыр, ДНК, ген аркылуу баардык өзгөрүүлөр болуп жатат. Сиз клеткаңыз менен баарын сезе аласыз. Дем алып, эки колуңузду эки жакка жайып, кабыл алып жатам деп сезиңиз. Эң жакшы, ушул убакта төбөңүздөн жаркыраган нурлар жаап жатканын сезиңиз. Ар кандай түстөгү кээ алтын нур сыяктуу сезилиши мүмкүн. Азыр сиздин энергияңыз өтө бийикте иштеп жатат. Ушул мезгилде сиз жакынкы учурда эмнеге жеткиңиз келет? Кандай кыялыңыз бар? Ичиңизден айтыңыз. Бийик энергиялар үчүн мүмкүн эмес эч нерсе жок. Бир гана суранганды билиш керек. Айтыңыз дагы, бийик күчтөргө алыс жакка кой бериңиз. Ушул жерден ыраазычылык билгизиңиз. Жаңы мен, жаңы жашоо, жаңы мүнөз, адаттар. Бул жерден мамилелер дагы оңолуп баштайт. Сиздин жашооңуз бир кыйла сапаттуу болуп баштайт. Ден соолугуңуз бир кыйла өзгөрөт. Сиздин аң сезимиңиз көп эсе кеңейет. Ар бир секундама ыраазычылык билгизем. Кабыл алдым. Кабыл алдым. Эми акыл эсиңизди жаңы жашоого, убакытка, энергияга которуңуз. Мурдуңуз менен терең дем алып, оозуңуз аркылуу демди жай чыгарыңыз. Мен даяр болгондо бета жыштыкка келдим деңиз. Ичиңизден 5-6га чейин санап, денеңиздин ар бир органдарын сезип баштаңыз. Отурган жериңизди сезиңиз. Башыңызды акырындык менен сол жакка буруңуз. Акырындык менен астыңызга буруңуз. Дагы бир ирет оң жакка буруңуз.
терең дем алып, ыраазычылык менен, бактылуулук менен көзүңүздү ачыңыз. Азыр сиз таптакыр башка, сиз каалагандай образдагы адамсыз. Мен сизге бактылуу жашоо каалайм. Ар бир күнүм эң сонун күндөрдүн бири.